Көрөрман, бул Фиридин акебиздин үйү. Эч нерсеси калган эмес. Азыр болсо чоң баласынын үйүндө жашап атышат. 3 үй беле? 4 үй беле? Күйгөн 3 үй беле. 3 үй беле ошол жакта. Мына ошондой эч нерсеси калган эмес. Ал эми аркы дубалдын ар жагында тажик кошунасы. Бири-бири менен ушундай тийишип дубалдары турат. Бул жака кыдыралы. Мал кой эмне болуптур я? Алар толду, жаңы жайлоого кеткен. Жакшы. Жайлоого кеткен экен. Мына ушундай эч нерсеси калган эмес. Толугу менен үй күйүп, күлгө айланган. 10 адам жашайт элек, 10 үстүбүздө кийим менен калдык. Башка эч нерсе жок. Документ башканын бар. Документ алдык. Башка жок. Только кийим, үстүбүздө кийим менен калдык. Документтер алышка келгенде документтен алып чыгып кетти да. Башка бул жерде мен мына 1 ай алдым. Той кылдым эле. Ушул жерде. 3-чү келинимди алдым эле. Ушул жерде. Бол мен эмесин мен мына. Элге чоң той берип 3-чү келинимди алдым мен ушул жердечи. Жаңы эле тойдон өткөрүп, демек жаңы эле үйдү ремонттон деле өткөргөнсүздөр. 2014-чү баштаганмын, ал полный бүтө элек. Мына бүтө ворота менен мына шкатуркасы калды эле үйдүнчү. Калганы полностью бүтө эле үйүм. Анан мына 3-чү келинимди ушул жерде алдым. 3-чү келиним күйөөм погранда иштейт, ушул жерде военныйда иштейт өзү. Балдарды аяка бияка коюп жүрүп, өздөрү действительно солдат аз болуп калган биздечи. Болгону 3 солдат койгон экен биздин айылга, мынаяка. 3 солдат жетише алган эмес, корой алган эмес. Тажик тургандардан, мыналардан, мына крышалардан кадимкидей ок жаап турган биякачы. 50 100 солдаттарын койгон экен Тажикстандан. Биз жака окту жаадырып турган, эч ким үй жака келе алган эмес. Анан түнүнө келсек, мына забордон ашып өтүп, өрттөп кайра чыгып кеткендер. Ушул акан ушул. Башка эч нерсе жок ушул. Мана жакшы эмчестен келип үйдү бузуп, бияктын немелерин кылып, баягы мусорларын алып чыгып кетишти. Азыркы күндө мына палаткада жашап атабыз. 3 балам, чоң балам үйүндө жашап атат калган 3 семья дагы. Иншалла Алла сабыр берсин Петнеке. Бар жакшы болуп Кудай кааласа, шу балдары алтын башына аман болсо, калган бар табылат. Калган үй табылат, үй салабыз. Берешен элибиз боорукер мындай бир жардамга колун сунган жакшы адамдар көп экен. Кудай кааласа. Кыргыз элиме Кудайга шүгүр. Башылар шунчалык келип сурап койгонуна адам ыраазы болуп кетет экенсиңчи. Рахмат. Баягы үйдүн эч немеси ham көнмөй калбай калды уже. Эмечи. Мурда өткөндө кичине кейип неме болдум, азыр анчалык эле неме деле болбой калдым. Элибиз Кудайга шүгүр келип сурап, жардам берип, колунан келишинче неме кылып атат. Кудай кааласа мына үйдү жайына мен жакын арада тургузуп баштайм. Жакын деле той кылган болчусуз ушул жерде. Ошол жерде 1 ай алдым. Тажик кошуналар келген болчу а кезде деле. Жок, бизде тажик кошуналары менен 2019-жылдан бери биз менен булардын мамилеси жок. Себеби 2019-жылы мына жерде таш уруш болушуп кичине болду го. Ошондо тажик туугандар биз аксайлыктар менен вообще мамиле кылбайбыз, достошпойбуз деп дуа кылган. Алла. Ошондон бери биз булар менен эч бир мамилебиз жок. Демек кечээки окуя ага бетер жараны тырмап, ага бетер тусеп, душманды дагы бетер күчөттү. Бетер душманды кайра күчөттү дагы. Негизи Тажикстанга деле таң калганым ушу элин башкара турган руханий лидер жоктугунда таң калдым да. Эй, болбойт, сен да мусулмансың. Мусулманга 3 күндөн ашча тарынбайт дегенде бир тарбия бере турган руханий лидер жок экен да. Мен мнениямда тажиктерде андай тарбия жок, булардын бийликтен болуп атат. Себеби булардан бийликтен болбосо булар андай кылып кыла албайт эле да мындай иштердичи. Булардын баардыгы бийликтен болуп атат. Ата эли деле каалабаса керек менимче мына неме тополоңдучу. Себеби мына кошуналар жүрөт, баардыгы эле мынчалык эле тополоң немеге табы жок да, табыш аяк-бияктан келип, ушта бийликтен болуп атат буларгачы баардыгы. Мына көрбөйсүз, мына биздин кыргыздардан бир крышаны тешкен жокпуз, хотя бир ок атылган жок. Баардыгы целый турат. Мына кыргыздын кеңчилиги. Мына ушул жерде катарыга мына четтеги үйлөр полностью 7 үй, 8 үй полный күйүп калды. Эч нерсе жок калды. Бери жак нарылар тажиктердин, тетиги. Мына крышалар тажиктердики мына. Хотя бир ок тийген эмес, бир откан эмес кыргыздарчы. Караң. Бизде мындай тажик коңшуларга мындай жаман оюбуз бизде жок эле, например. Вообще биз ойлогон эле эмеспиз. Мындай атышат, бири-бирин күйгүзөт деген ойду уктасаң түшүңө да кирген эмес. Мына пешенеге жазган экен, эми ушул күндү көрүп атабыз. Кудай кааласа жакшы болот деген оюм бар. Буйрса. Макачылык кылган, зулумдук кылган, дал ошол террористтердин Кудай таалам өз жазасын берсин. Рамазан айында кылганы бул кошуначылыкка да,
туугандыкка да, мусулмандыкка да, керек болсо адамдык сапатка да туура келбейт. Анткени менен Аллах Таала көрүп билүүчү зат. Бизге түшкөн вазифаны кыла берели. Биз адамдык сапаттан чыгып кетпейли. Биз айкөлдүк менен, кеңдик менен, кенендик менен ошол эле учурда кечээки болуп өткөн окуядан сабак алып, мындан ары өзүбүзгө тың болушубуз керек. Урматтуу мекендештер, өзгөчө мамлекеттик бийлик өкүлчүлүгүнө кайрылам. Келиңиздер, Кыргызстанда армияны күчөтөлү, билим берүү тармагын күчөтөлү, медицинаны күчөтөлү, анан экономиканы күчөтөлү, калганын баары акырында ордуна боло берет. Антан келиңиздер, карапайым калктын үнүн угалы, эл менен эсептешели ар дайым. Асонович, ага кандайсыз? Демдүүсүзбү? Бирөөс Кудайга шүгүр. Кандай Палван кандай? Жакшы. Зорбу? Аба кандайсыз? Демдүүсүзбү? Үйгө табылат. Биринчи ona дене. Ден соолук кандай, жакшыбы? Болду, калган иншалла табылат. Баш аман болсун дейбиз го. Эне кандай кош келдиңиз, жаштары? Хош келипсиңербиздин айылга. Небере. Бала балым, небере жаным деп коет да, карасаңыз. Ушуларды көтөрүп жүрөм да. Мен буларга оюнчук берип коеюн, туруп туруңуз анда. Кандай жакшы өтөсүздөр? Жакшы. Сенин атың ким? Атыңдай. Атыңды айт да. Жок, тоолор. Сенир апа. Коя тур. Мына оюнчуктун кайсы бирин тандайсың? Самолетту, машинаны эмнени тандайсың? Мынаны тандайсың. Жаным. Молодец. Ондо ошо тандаганыңды азыр могу жерден ачам. Өзүң алып аласың, Укаң бар беле? Кана. Мынаны тандадыңбы? Молодец. Кана да укаңа кайсын тандайсың? Бери кел сен дагы. Мына оюнчуктун бирөөнү тандачы. Кайсы бирин тандайсың сен? Ак машинаны тандадыңбы? Кана, онуну чакырың. Жаным, домбо. Акты берели ого. Болду. Мона. Жаным десе. Кана кичинекейиңизге. Мына кичинекейиңизге да берип койду. Мен укаңа берип коеюн. Анда буга калготканда өткөн. Эне кичинекей бөбөңүздү алып келиңиз мону. Азыр бираздан ылдый да техникабыз келет. Кичине холодильник нерселерди алып келгенмин, аяктан бир өкүл түшүрүп калат азыр иншалла. Бар иншалла. Рахмат. Буларга да айтып кылып, мына кичинекей оюнчуктар берип коелу деп. Жактыбы? Сага бердимби? Бердиме? Азамат. Салып алдыңбы? Pas kaltaşasam, yeter bir olur. Faydalı pas olsalar bir çukurga düşüp kaldı. Şöyle verginiz. Жакшы идирис сабак шүткет капсыз жак. Шунтуп келдик. Эми сиздердин бийликке жеткире турган үнүңүздөр болсо, айтчу сөзүңүздөр болсо бир айтсаңыздар да. Бийликке неме кыла турган сөзүбүз жок. Себеби мына бийлик аракат кылып атат. Бардык немелер келип атат, Кудайга шүгүр, кыргыз элге. Шунчалык жардам кылып, шунчалык неме кылдыргандарга миңден миң марта ыраазыбыз биз. Мына бийликтен ham неме кылып атат, мына элден ham келип атат, Кудайга шүгүр. Бар жок бар, көпчүлүк жок пока. Бийлик ham неме кылып атат, токтотпай аракат кылабыз, салып беребиз деп ататтар. Мындай неме жалыбыз пока жок. Могу жерде тажик кыргыз аралашып турат экенсиз. Аралашты. Мына бул астым тажик, ояктан башыбыз тажик. Кечээки окуядан кийин тажик кыргыздын айыл тургундарынын бири-бирине мамилеси кандай болот? Азыр пока мамиле ham жок. Бирөөгө бирөө азыр салам айтмайм жок. Себеби азыр пока ачыбызда эч ким бири-бирине тиктеген ham жок эми. Жаптын туурусу да. Эndi ал мындай бири-бириге неме кылган жок. Тым-тым эле. Мындай алы таш бургап мындай неме кылыш деген ал пока жок. Тынч. Биз эми азыр мондай бир суроо бар да, мындай бир үйдү алып салган менен
чегара такталбады. Баягы көрүнүш. баягы Тажик баягы. кыргыз аралаш жашай беребизби же кандай болот? Жок, Же такталыш керек Такталыш бесе? керек. Такталбаса бул дагы bir күн болсо bir күн ушундай. Энди болсо мындан ham каттыраак болуп кетиши мүмкүн да. Ооба да. Ha, Анда ошого- такталыш керек десеңиздер, анда биз үйдү кайра салып, оңдобой кое туруп үйүңдү, биринчи чегараны такта деп күткөн жакшыбы же сала бериш керекпи? Endi kütken жақсылығы күтішкені мысалы мында үй жоқтар біреуінің үйде барып жашашап қиындайын. Bir күн жашайсың, 2 күн жашайсың, 1 ай жашайсың. А бұл енді 1 күн 2 күнде шешіле тұрған нәрсе емес. Біз соға айтты мысалы Қырғызда азыр мынауға көрөттү, bir қатара көрөттү. Бұзып тұрып, барғы дараға көшіріп, тажиктардың 1-2 қатарын көшіріп, астыға зымтыр тартып, бетіне мектеп ташатса дейіз да. Ооба. Ана шындай қанда дағы жақсы болады эле. Bir-birine misal taş burgasan ham жетпейт. Бирөөгө бирөө бакса ham жетпейт. Ана шундай болгондо минимум аралыгыбыз 500 метр болуш керек. Эң төрөтөс. Андай кылбасак бул дагы айтып калган эрте дуалыбыз тийип турат. Бул дагы bir күн мүмкүн. Бул эми балаңмен болсо шунун аркасынан комплект чөп кетиши мүмкүн. Bir деменин аркасынан комплект чөп кетиши мүмкүн. Ошого биз чөптүгөлө да. Sağ olsa ona şu birinci katardı Kırgızlardan. Mesela hazır 50 metre mi? Taşlardan 50 metre buzuş gerek. Bir iki katar öyle. Doğru. O şoğa zımtar tartıp buğa zımtar tartıp koysa ortadan yeterli zona olup kasa deyiz da. Ona şunda жақсы oladılar. Adında da bayağı da öyle de hiç de bensi yok. Ayırması. Элдин үнү төбөлдөргө, чоңдорго жетип атабы ушул сөздөр? Айтылып атабы сиздер менен эсептешип атабы? Жоқ, азыр пока çoğunlardan bunu neme kılgan yok. Endi çekeran çiçeği devat atlar. Endi bu oyda men bir gün tacikleri koyup koğuşlanmaya çalıştım. Bunu kan toktak bulup da tacikler. Ben kimselerden 1-2 katar. Bizden 1-2 katar uydu buzuş gerek daha da. Gün tartıp koyuş gerek. Ana şundan da sen burgana taşın bana jetpeyt. Ben burgana taşım sana jetpeyt. Ortada neme zodak koysa Senin saldatыңар біздің салдат аяқпаққа қатар тұрған жол болып қалса дедім. Сонда тыныш болады. Десем тура дедім. Шоны неме қылыш керек? Мен айттым, айтылар сілер мысал дедім. Үшінші біздің мысалы бір қатар неме азыр 70 метр болады да. 70 метр аяқ аулар жүріп кетсе, бұл уже жақсы болады эле дейм да. Туура айтасыз. Муну енді катталар чечиш керек. Енді ел оозубузду айтып коебуз, муну чоңдар кылыш керек. Ашы ортадан ашынан нейтральный зона болсо жақсы болады деп. Мысалы бұл тамарқанды оңдарақтан беріп, үйлерді шайқа салып, тегіздеме қанда бұнда дағы жақсы болады еле дейміз. Енді азыр үй салып берсе, баяғылы дағы кепетеге туш кеп қала береді. Бизде Кыргыз элинде биримдикке чакырып, ынтымакка чакырып, койгула мусулманбыз деп орозонун күнүндө кайтардык. Бирок кызык жери могул тажиктер аралаш экен. Булардын дагы айылында руханий бир лидерлери барбы? Койгула, урушпагыла, нетпегиле дегенде барбы жокпу? Буларда жок. Лидерлери жок. Мисалы, мен үйүм күйгүз манашым, манагы когушум тажик. Манашым уже тажик да. Балдар күйгүзөмдөрдү мен койбодум. Койгула балдар. Бул кыргыз мусулманга туура келбейт, мусулманада бар. Демек, сиз мунун үйүн өрттөйбүз деп аткан кыргыздын балдарын баарын токтоттуңуз. Бирок тилекке каршы тажик кошунаңыз сиздин үйүңүздү кой деп токтото албады. Жок, бул айттым, сен бир эле ол сөзүң дедим. Ооба да. Кой манагы когушу мага. Onu bunday kılbağala desen degenge bolat ele dedim. Men dedim şunca yıldan beri seni sıktayım. Misal hazır eközgü bir 20 yıl oldu koğuşu yaşayız. Neçe topalığından ballarga tiyizgenim yok. Men aytım bu musulmanın şeymez ballar. Misal bir adam bir jasaş için minimum 10 yıl 15 yıl yürüyüş gerek. Şarkar tura. Bunu oğu işemez. Eң туура айтасыз. Ona paslarda hem küzlerde bularga hem koymadım. Men aytım bu erkektin işi emez ballar. Bu işte kılbağala dedim. Балдар барын тоқтатты. Құдайға шүкір. Abi күйіп атқанда келіп өшірі өзді, қарасам оқ келіп атады. Балдар мен айттым балдар. Үйден әпселер маған қылмасыға. Жүрлер деп алып кетіп қалды. Алла разы болсын. Ашылы ана шытадан үй күйіп қалды. Өшір албадық. Ошон үчүн башында көрүшкөндө айттым да ата, биринчи үй мына денеңиз. Ден соолук болсун, үй табылат дегеним себеп ошол да ата. Балдарга мен айттым. Туура, эң туура. Үйдө керек эмес. Силер керек деп алып кетти. Алла разы болсун ата. Көптү көргөн, көрөгөчтүк. Мына урматтуу көрүүчүлөр, аксакал деп сакалына ак түшкөн кишини айтпайт. Аксакал деп акты ак, караны кара деп сүйлөй турган момундай көрөгөчтүктү айтат. Сакалына ак түшүп, бирок балдарга акыл айтпай, неберестеңди кыздар менен кыйшаңдап билип аткан толтурасы бар. Демек, мындайларды аксакал дебейт. Сакалына ак түшсө да акыл айта албаган аларды жөн эле карыя, жөн эле бир чал деп айтат.
Ошондуктан улуумун өрнөктүү сабакты момундай аталардан үйрөнөлү. Жаштар ээрчисек тикток тартып кыйшаңдаган келеси болорду эмес, акыл айткан момундай көсөмдөрдү ээрчигиле. Рахмат ата, аябай бир чоң сабак бердиңиз могу көрөрмандаргачы. Коңшу деген кандай болуш керек экендигин, Рамазандын күндө момун кандай болуш керек экендигин көрсөтүп атасыз бизгечи. Чоң рахмат. Үйүңүз өрттөнүп, мына үйүңүздү азыр көрүп чыктык. Топурак эле калыптыр, болду. Эч нерсеси жок болсо да, бирок көкүрөгүңүздөчү элдикинен дагы бийик болгон бир кенендик байлык бар экен. Рахмат аба. Алла разы болсун. Азыр биз эми айлык мүттөр сиздерге терең ырахмат билдиребиз. Анда ылдыйга биздин да бытовой техникалар келип калат. Ошол 8 үй бүлөдөн 8 эле өкүлдү ошол жерге алып барсак да, анан ошол өздөрүнө да керектүү болгон жанагы алып келген бытовой техника алып келдик. Ошону тапшырсак дагы, анан заставаны да бир кыдырып солдаттарга да дем күч берип, жана чептенердин күчү бек дейт. Бир эле застава болгон менен ал заставада эр жүрөк, мындай бир кан манастын каны кайнаган момундай бир чыныгы бир кайраттуу солдат болбосо заставанын бир тыйындык кереги жок да. Демек ошол солдаттарга да бир дем күч берип сүйлөп анан чыксак, буюрса ошол жака барсак. Айлык бөт сиздерге сөз берейин, анда бир сүйлөп койсоңуздар. Биринчиден сиздерге рахмат, ушундай биздин чек арада келген элди кабар алып кеткениңиздерге. Ушу кыргыз элине дайым тынчтык болсун, заманыбыз тынч болсун. Тезирээк ушу чек арабыз чечилип, элдер жай өзүнүн тиричилиги менен болсун. Ушул согуш болбосун эч качан бул жерлерде. Ошо рахмат сиздерге. Рахмат чоң. Алла разы болсун. Анда ошол жака айдайлы, кандай дейсиздер? Камал